Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Азаттык радиосунун жаңылыктары. АКШ президенти Дональд Трамп эгер шайлоочулар коллегиясы Джо Байденди жеңүүчү деп атаса, Ак үйдөн кетүүгө даяр экенин айтты. Албетте, мен аны кылам. Жана силер муну абдан жакшы билесиңер. Бирок ал жеңилгенин дагы деле мойнуна албай, добуш берүү мыйзам бузуу менен коштолду деген оюнан кайта элек. Британиялык AstraZeneca фармацевтикалык компаниясы коронавирустун вакцинасын кошумча иликтөөгө киришти. Компания жаңы препаратты COVID-19дан 90% коргойт деп буга чейин билдирген, бирок бир катар окумуштуулар клиникалык сыноолордун жыйынтыгынан күмөн санашат. Түркмөн бийлиги 45 жаштан өткөн адамдарга өлкө ичинде бир аймактан экинчисине барууга чектөө киргизди. Жергиликтүү саламат сактоо органдарынын өкүлдөрү мындай чектөөнү жашы өдөлөгөндөр инфекцияны жугузуп алышы мүмкүн деп түшүндүрүп жатышат. АКШнын президенти Дональд Трамп эгер шайлоочулар коллегиясы Джо Байденди жеңүүчү деп атаса, Ак үйдөн кетүүгө даяр экенин айтты. Бейшембиде ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, эгер 50 штаттан иргилип келген шайлоочулар коллегиясы Байдендин утуп чыкканын расмий бышыктаса, Ак үйдөн кетүүгө даярдыгын билдирди. Бирок анда шайлоочулар коллегиясы ката кетирген болот деп эскертти. Албетте, мен аны кылам. Жана силер муну абдан жакшы билесиңер. Бирок ушул күндөн 20 январга чейин көп нерсе болушу мүмкүн. Жеңилгенди моюнга алуу кыйын болот. Анткени биз кеңири көз боемочулук болгонун билебиз. Шайлоочулар коллегиясы Ак үйдө 14 декабрда жыйынга чогулат. Алдын ала жыйынтык боюнча Байден андагы 538 добуштун 306-сын алды. Ал эми Трамп болсо 232 добуш топтоду. Кошмо Штаттарында президенттик шайлоодо 270 добушка ээ болгон талапкер жеңүүчү деп табылат. Дональд Трамп шайлоо жыйынтыгын таануудан баш тартып жатканы менен анын администрациясы 23 ноябрда бийликти өткөрүп берүү жараянын баштоого макул болгон. Жалпы кызматтар башкармалыгынын соңку чечиминен кийин Джо Байдендин өткөл командасы улуттук коопсуздук боюнча жашыруун ыкчам маалыматтарды ала баштаган. Шайлоо бүткөн 3 аптадан ашык убактан бери Трамп добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууга болгон аракетин жумшап жатат. Шайлоодо ири көз боемочулук болгонун такай айтканы менен анын жыйынтыгына таасир этчү бир дагы олуттуу далил келтире элек. Джо Байден бул аптада өзүнүн администрациясындагы маанилүү кызматтарга дайындай турган айрым талапкерлердин атын атай баштады. Алардын көбү мурдагы президент Барак Обаманын тушунда иштеп кеткен. Мисалы Байден өзүнүн бир топ жылдан берки кеңешчиси жана ардагер дипломат Энтони Блинкенден талапкерлигин мамлекеттик катчылык кызматка көрсөткөн. Ал арада АКШда коронавируска байланыштуу абал жакшырай элек. Өлкөдө ооругандардын саны 13 миллион адамдан ашып, илдеттен 260 миңден көп бейтап каза тапты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. AstraZeneca фармацевтикалык компаниясы Оксфорд университети менен чогуу даярдап жаткан вакцинанын натыйжалуулугу 90%га чейин жетиши ыктымал экенин дүйшөмбүдө жарыялаган. Ыктыярчыларды эмдөө 2 жолу жүргүзүлүп, биринчисинде адамдарга вакцинанын жарым дозасы, 1 айдан кийин толук доза сайылган. Бул убакытта вакцина 90% натыйжалуу экенин көрсөткөн. Британия менен Бразилиядагы сыноо учурунда кандайдыр бир олуттуу учурлар болгон эмес. Экинчи жолу толук доза 1 айдын ичинде 9 миңдей ыктыярчыга сайылган. Жана анын натыйжалуулугу 62%га жеткен. Анткени менен бир катар окумуштуулар вакцинанын 90% натыйжалуулугун көрсөткөн клиникалык сыноолордон күмөн санай башташты. Алар биринчи топтогу ыктыярчыларга жартылай дозаны сайганда катачылык кетип калганын, кийин алар дагы толук доза вакцина менен эмделгенин айтып чыгышты. Окумуштуулар AstraZeneca компаниясы менен Оксфорд университети сыноодогу бул катачылыкты жашырып коюуга аракет кылышкан деп сындашты. Компания болсо алгач жарым доза менен эмдөөнү көз карандысыз байкоочулар сунуштап, аны Британиянын көзөмөлдөөчү органы жактырганын негиз кылууда. Анткени менен мындай талаштуу жагдай вакцинаны АКШ жана Европа биримдигинин аймагында таркатыш үчүн тийиштүү уруксаат алууда тоскоолдуктарды жаратышы мүмкүн. Бейшембиде AstraZeneca компаниясынын директору Паскаль Сорио Bloomberg агенттигине берген маегинде кошумча сыноолор жүргүзүлөрүн билдирген. Эми биз жогорку эффективдүүлүктү аныктагандан кийин аны тастыкташыбыз керек. Ошол үчүн кошумча изилдөөлөрдү жүргүзүү зарыл. Бул кезде AstraZeneca компаниясы Британиянын дары-дармектердин таркатылышын көзөмөлдөгөн агенттиги менен бирге вакцинанын жарым дозасынын эффективдүүлүгүн изилдөөгө киришкени кабарланды. AstraZeneca жыл соңуна чейин 4 миллион доза вакцина чыгарууга убада берген. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Убодон кеткен ушул жана башка баяндар azattik.org сайтыбызда бар. Түркияда 2016 жылдагы мамлекеттик төңкөрүш аракети боюнча 400дөй адамга соттун өкүмү чыкты. Анын ичинде ондогон мурдагы армия командири, учкучтар өмүр бою эркинен ажыратылды. Соттук жараянга катышкан журналисттер бул адамдар өлкөдөгү конституциялык түзүлүштү кулатууга, президент Режеп Тайип Эрдоганды өлтүрүүгө аракет кылган деп айыпталганын жазышты. Түрк өкмөтү 250 кишинин өмүрүн алган окуялар үчүн АКШда бозгунда жүргөн жинаятчы Фетхулла Гүленди айыптап келет. Жинаятчы ал окуяга эч кандай тиешеси жок экенин билдирип жүрөт. Төңкөрүш аракетинен кийин түрк бийлиги 90 миңден ашуун мамлекеттик кызматкерди, журналист, мугалимдерди Гүлендин жактоочулары деп камакка алган. Дагы 10 миңге жакын кызматкер иштен алынган. Учурда алар боюнча сот жараяндары уланууда. Президент Эрдоганын оппоненттери ал мамлекеттик төңкөрүш аракети деген шылтоо менен каршылаштарынан кутулуп жатат деп сындашат. Европа парламенти 26 ноябрда Беларуста адам укуктарынын бузулушун жана Роман Бондаренко аттуу жигиттин өлтүрүлүшүн айыптаган резолюция кабыл алды. Европалык депутаттар Минск бийлигин зомбулукту токтотууга үндөп 9 августтагы шайлоонун жыйынтыгын тааныбасын билдиришти. Ошондой эле документте Еврошаркеттин фондунан Беларусь өкмөтүнө акча которууну толугу менен токтото туруу чакырыгы камтылган. Ошол эле күнү Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров батыш өлкөлөрүн Беларустун ички ишине кийлигишти деп айыптады. Бул тууралуу ал Минскиде Александр Лукашенко менен жолугушуудан кийин айтты. Лавров батыш коомдук пикирди бурмалап, өкмөткө каршы күчтөрдү ачык колдоп, түстүү инкылап үчүн ыплас ыкмаларды колдонуп жатат деп сындады. Беларуста августтагы президенттик шайлоодон бери оппозициянын нааразылык акциялары токтобой келатат. Бир катар батыш өлкөлөрү президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай койгон. Австралия армиясынын кол башчысы Рик Бур атайын бөлүктүн 13 жоокери Оогунстан боюнча баяндамага байланыштуу кызматтарынан алынаарын жума күнү билдирди. Өткөн аптада жарык көргөн документте австралиялык аскерлер 2005-2016 жылдар аралыгында 39 карапайым ооганды жана туткунду мыйзамсыз өлтүрүшкөнү айтылган. Генерал Бур чара көрүлө турган жоокерлердин ысымдарын атаган жок, бирок алар адам өлтүрүү беренеси менен айып тагылышы мүмкүн деген азыркы жана мурдагы 19 аскердин катарына кирбейт деди. Сөз болгон 13 жоокер армия жетекчилиги берген эскертүүгө 2 жума ичинде жооп кайтара алат. Мыйзам бузуу тууралуу докладта Оогунстанда абактарды кайтарган австралиялык офицерлер жаш жоокерлерге биринчи кан чыгаруу деген ырым боюнча туткундалган адамды өлтүр деп тапшырма бергени айтылган. 4 жылга созулган иликтөө учурунда атайын судьянын командасы 20 000 документ менен таанышып, 400дөй күбөнүн көрсөтмөсүн алган. Австралия ал окуя үчүн Оогунстандан кечирим сурады. Түркмөн бийлиги 45 жаштан өткөн адамдарга өлкөдөгү бир аймактан экинчисине барууга чектөө киргизди. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматы маалымдады. Медиа Түркмөн басылмасы 50 жаштан өткөндөргө өз шаарынан сыртка чыгууга тыюу салынганын жазды. Азаттыктын Либап дубанындагы кабарчысынын маалыматы боюнча жергиликтүү дарыгерлер, милиция кызматкерлери мындай чектөөнү 45 жаштан жогорку курактагылар ар түркүн инфекцияны жугузуп алышы мүмкүн деп түшүндүрүп жатышат. Мындай чектөө коронавирусту жайылтпоо максатында болушу мүмкүн, бирок Түркмөн бийлиги мурдагыдай эле өлкөдө коронавирус жок деген позицияда турат. Буга чейин бул өлкөнүн жарандарына 2021 жылдын 1 январына чейин себепсиз сапарга чыгышына чектөө киргизген. Ага чейин бет кап тагынуу милдеттендирилип, бул булганган аба менен чаңдан коргонуу максатында экени деп айтылган. Түркмөнстан COVID-19 илдети өз аймагында бар экенин четке каккан Улуттар уюмунун жападан жалгыз мүчөсү. Нур-Султан Казакстандагы абасы эң булганыч шаар болуп калды. Башкалаанын жашоочулары кышкысын аба абдан кирдегенин, көбүнүн дем алуусу кыйындап, баштары ооруганын айтышат. Абанын сапаты начар экенин аткаминерлер да таанбайт. Экология министрлигинин маалыматына караганда, былтыркы жылы жүргүзүлгөн мониторинг 45 шаардын 10-у абасы эң кир аймак деп таанылган. Сап башында Нур-Султан турат. Экологтор менен жергиликтүү тургундар мындай абалды көмүр көп жагылып жатканына байланыштырышат. Анын үстүнө сапаттуу көмүр кымбат. Андан тышкары машина өзгөчө эски, экологияга зыян келтирген унаа көбөйүп, калктын саны да өсүп жатат. Жетекчилер 2020 жылга карай Борбор калаадагы абаны тазартууга убада беришет. Бул үчүн план боюнча көп санда бак дарак тигилет, калдыктарды кайра иштетүү тармагы өнүктүрүлөт жана ири шаарлар газ менен жылытууга өтөт.
Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да бар. Дария Азаттык @org. Ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebook'тан көрсөңүздөр болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык уналгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Соңку жаңылыктарды эфирге Айнура Жекше кызы жана Элиза Кененбаева даярдашты. Саламатта туруңуздар.